Салам достор, бүгүн биз сиздерге ийинди дарылоого эң жакшы көнүгүүлөрдүн комплексин көрсөтөбүз. Биринчи көнүгүү — ооруган колдун алаканын соо ийинге коебуз. Соо кол менен оорукчан колду чыканагын кармайбыз. Эми соо кол менен ооруган чыканакты өйдө карай көтөрөбүз. Алакан соо ийин боюнча жылып баратат. Чыканакты канча көтөрө алсак ошончо көтөрөбүз, бирок орутпайбыз. Көтөрүп туруп ошол абалда калабыз. Андан кийин оорукчан колду чыканагын ылдый түшүрүп аракет кылабыз, бирок соо кол менен кармап турабыз. Ушундайча чыңалууну 5-7 секунд кармайбыз. Бул көнүгүүнү 4-5 жолу кайталайбыз. Андан соң оорукчан колду түшүрүп толук эс алабыз. Экинчи көнүгүү — ооруган колду арт тарапка алып барып, соо кол менен кармайбыз. Мисалы, чыканакты өйдө жана сыртка карай акырын тартканга аракет кылабыз. Бул багытта чыңалуу пайда болот. Оорукчан колду кое бербей, чыңалууну 5-7 секунд кармайбыз. Андан кийин оорукчан колду бошотобуз. Соо кол менен тескери тарапка акырын тартабыз. Жана гана жеңил оорутуу жана чыңалуу сезилгенче. Күчтүү оорутууга жол бербеш керек. Бул чыңалуу жана бошоңдоо циклын 4-5 жолу кайталайбыз. Үчүнчү көнүгүү — колдорду белге коебуз. Эми ийиндерди алды карай акырын чыгарабыз. Максималдуу алдыга чыкканга чыңалууну 5-7 секунд кармап турабыз. Андан кийин ийиндерди артка тартып эс алдырабыз. Дагы бир жолу алдыга 5-7 секунд чыңалуу, андан кийин эс алдыруу. Бул циклды 4-5 жолу кайталайбыз. Төртүнчү көнүгүү стөлдө аткарылат. Оорукчан колдун чыканагын стөлгө коебуз. Соо колдун алаканын оорукчан ийинге коебуз. Эми ийин менен соо алаканга басым кылабыз. Мисалы, ийин менен өйдө туруп жаткандай сезилет. Бул чыңалууну 5-7 секунд кармап турабыз. Андан кийин оорукчан колду эс алдырабыз. Соо кол менен ийинге акырын басып, термелтүүгө окшош кыймыл жасайбыз. Бул кыймылды дагы 5-7 секунд кайталайбыз. Жалпы циклды 4-5 жолу кайталайбыз. Акыркы көнүгүү — соо кол менен стол же отургуч жогорку жагына таянабыз. Алга жөлүнүп, оорукчан колду бош коебуз. Асылып турсун. Оорукчан кол менен акырын алды-артка терме кыймылын жасайбыз. Бул кыймылды 15-20 секунд аткарабыз. Андан кийин ошол эле абалда айланма кыймыл жасайбыз. Бир тарапка 15-20 секунд, андан кийин экинчи тарапка дагы 15-20 секунд. Бул көнүгүү комплексин аяктаганда колду максималдуу бошотуп жана сунуп берүүгө жардам берет. Саламатта болуңуз, ден соолукта болуңуз.